Акыркы кездери Элет жергесинде инвестиция тартуунун жолдорун жергиликтүү тургундар өздөрү эле колго алгандыгы байкалат. Эл аралык уюмдарга атайын долбоорлорду түзүп, өздөрүнүн жашоо абалдарын жакшырткан атайын топтор да бар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ошондой топтор тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мына мен артымда турган кичинекей чакан жай бул Базар Коргон районунун Акман айыл аймагына караштуу Кош Коргон айылында ачылган тигүү цехи. Бул цехте жергиликтүү эле айымдар, башкача айтканда жакшылык өз жардам тобунун мүчөлөрү Австралиянын, Кыргызстандын айылдарындагы аялдардын укугун жана мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү долбоору боюнча ачышкан. Мындайча айтканда дал ушул айылдагы бош жүргөн кыз-келиндер ушул цехти ачышып, калк үчүн кызмат көрсөтүп жатышат. Негизи бул жерде 12 кыз-келин туруктуу иштесе, андан сырткары бул жерге келип кетүүчүлөрдүн саны 20дан ашат экен. Мына ушул тигүү цехтин алдында кыздар кызуу иштеп жатыптыр. Мен азыр ушул кыздар менен бир аз маектешсем, мына саламатсызбы эжеке? Эмне жумуш кылып атасыз? Жакандозго пакта салып атам. Ушу заказ келет бизге элдерден. Тигип бергиле, кабып бергиле деп анан ошону биз ушу пакта салып, тигип эме алып беребиз, кабып беребиз. Негизинен баягы үй ичине керектүү төшөнчүлөрдү жасап аткан турбайсыздарбы? Улуттук буюмдарды ошондой? Улуттук буюмдарды ошо төшөк, жакандоз, шейшептик, дасторкондорду тигип, ушу элге керектүү буюмдарды. Анан мына пактаны, анан кеземенин баарын өздөрү алып келеби же сиздер өзүңүздөр сунуш кыласыздарбы мунуларды? Биз өзүбүз алып келебиз. 5-6 рулон чыт, ар түрлүү чыт немелерден. Анан ошону заказ берет биздин мына материалдан ушу жакандоз 10ду кылып бергиле, 6ны кылып бергиле, төшөк кылып бергиле, 10ду, 5ти төшөк кылып бергиле дейт. Ошону тигип, кабып, пакта салып. Пакта дагы өзүбүз алып келебиз. Ушу чыттарды дагы өзүбүз алып келебиз, шешептерди дагы өзүбүз алып келебиз. Ошондо бир даана ушундай жерге сала турган төшөк канча туруп калат? Баасы канча чыгып калат? Анан сиздер бирден эмес, 2ден же 4төн ушундай алып жуп-жуп кылып сата бересиздер да? Бир даанасы 300 сом. Муну жергиликтүү элдер көтөрөбү? Көтөрөт. Базарга караганда 50 сом, 100 сом арзан биздики. Арзан. Тигишибиз 20 сом, пакта салышыбыз 20 сом. А базарда 50 сом тигиши, пакта салышы 50 сом. А биз 20 сомдон тигебиз, 20 сомдон пакта салабыз, анан кабып беребиз. Негизи кардарлар кандай болуп атат азыр? Азыр жакшы, аябай жакшы. Негизи эле ушул айылдын тургундары же башка жактан да келип атат? Башка жактан келет, коңшу айылдардан келет, жогорку айылдардан келет. Ушу үйдө турат, буюмдарыбыз кылынбайт, өзүбүз карып калганбыз, эңкей албайбыз. Келиндер Россияда иште дейишип, келин кыздар деп анан ошо келишет, кылып беребиз. Бизге андан башка кыздарга сеп да даярдайсыздар. Сеп, ооба, кыз келиндерге сеп даярдап, ошо айтканын кылып беребиз. Көрпө, төшөк, жакандоз, шейшептик тигип беребиз. Сиз мурда үйдө бош отурчусуз да, Анан бул жерге келип иштеп атканда сиз өзүңүзгө эмне ала алдыңыз ушу долбоор аркылуу? Өзүмө көп нерсе алдым. Аябай жакшы экен. Үйдө отургандан көрө иштеген жакшы экен. Көп адамдар менен байланышып, көп нерсени билип, үйрөнүп, бизди дагы ошол Жалал Абадтан келип окутту 3 күн. Ошондон көп нерсени үйрөндүк. Машина тегишти билбейт элек. Кандай каягынан тигип, каягынан теп, каягынан бурап айлантканды билбейт элек. Ушу. Демек өзүнүн эрежелери бар экен да, баарын билиш керек. Үйрөтүп, кадимкидей эле 3 күндө эле үйрөтүп койду да. Кызыгыбыз аябай жакшы. Иш десе эле ушу үйдөгү ишти таштап коюп эле чуркайбыз. Заказ келиптир деп эле. Ошол эле мезгилде өзүңүздөргө деле мындай айлык иштеп таап атасыздар да. Ооба. Ушу 20 сомдон тиккенибизди алабыз, кабыганыбыз 100 сомдон ошону алабыз. Болду ошол. Саламатсыздарбы? Ишиңиздер илгери болсун. Иш абдан кызып жаткан мезгил экен, Мынакей негизинен төшөнчүлөрдү тигип жатыпсыздар. Эжеке каптап аткан экен, сизден баштайынчы. Ушул жерге тигүү цехине келип, сиз өзүңүзгө кандай пайда таап атасыз?
Пайда ушу мына кыздардын көп эле өзгөрүүлөр болду. Пайда деле болуп атат, чайчакабыз чыгып атат, Кудайга шүгүр. Кыздарыбыз алып келип атат, кыл деген ушинтип кабыйбыз. 100 сомдон кабып беребиз мыналарды. 20 сомдон тигип беришет. Ошо. Негизи маселен ар бириңиздерге өзүнчө иш бөлүнгөн да, сизге ушундай кабый турган жумуш эметtir. Күнүнө иш кызуу болгон мезгилде канча төшөктү кабыйсыз? Эртерээк баштап койсок 4төн тең бүтүрүп койгонго аракет кылабыз. Андан көбүрөөк болуп калат. Эми өзүбүздүн эмебизге ham карап калабыз, эми үй шартыбызга ham карап калабыз. Постоянно ушул жерде отурсак, 4төнү 6га чейин кабып коюшат. Мен 4төнү кабыйман, кыздар жакшы кабып коюшат көбүрөөк. Эжеке, сиз эмне жумуш менен алектенип атасыз? Мен азыр мына жакандоз тигип атам. Жер төшөк, ошондон тигебиз. Күнүнө заказ көбүрөөк болгондо 10га чейин тигебиз. Ушундай эл жеринде элдердин эмелерин аткарып атабыз, талаптарын. Кудайга шүгүр, жакшы. Төшөктөрдү болсо күнүнө 5тен 6дан төшөк кабып атабыз. Ал каптаган 100 сомдон каптайбыз. Бул тигилиши 25 сомдон тигилет. Бир Өзүңүз жеке ушул топко кошулуп, өзүңүз эмне пайда таап атасыз өзүңүздүн? Материалдыктан сырткары, маселен, күнүнө тыйын таап атасыз. Андан сырткары өзүңүзгө кандай пайда келип атат? өзүбүзгө ушу Кудайга шүгүр, жакшы. Болуп калса 500 сомдон 600 сомдон деле иштеп атабыз. Болбогондо 200 сом. Ошентип жакшы эле болуп атат күнүмдүк тириликке. Мындай кулк мүнөзүңүздө бир өзгөрүүлөр пайда болдубу мурдага караганда? Бул топко келгенге чейин. Ооба, Кудайга шүгүр. Мына ушул жерде кыздар менен 12 кыз менен иштеп атабыз. Иштерибиз жакшы, Кудайга шүгүр, ынтымакта бири-бирибиздин тилибизди алабыз. Көңүлдүүбү бул жерде? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы, көңүлдүү. Кээде сырдашабыз, сүйлөшөбүз, ырдашабыз дегенде ошондой жагдайлар болобу? Ооба, болот андайлар. Мына Назгүл айым, ушунча кыздарды айыл жеринде жүргөн өзгөчө улуу эжекелер экен топто, ушуларды өзүң бул эжекелерге караганда бир топ эле кыйла жаш болгону менен буларды кантип топтоп, кантип бир пикирге келтирип, анан кантип ушул жерде иштетип атасыңар? Эми биз бул неме мүчөлөр топтолгонубуз себеби биринчи биз ушул жерде айыл башыбыз топтоп жакшылык ой жутса деп өзүбүзгө ат коюп, анан ошол мезгилде биз жашыбызга караган эмеспиз. Жөн гана ушул айылдагы активдүү кыз келиндерди топтогонбуз. Андан кийин ошону менен эле ушинтип жүрүп анан ушул даражага жеттик. Биз өзүбүздүн ортолукта сактоолук клубубуз бар эле, ошол акчаларыбызды топтодук. Азыр биз баарыбыз бирдейбиз. Жашыбызга арыз жок, баарыбыз деле жаштайбыз. Анан ошо Пикирибиз бир дегенде, пикирибиз бир, оюбуз, максатыбыз бир үчүн баардыгыбыз чогуу эме кылып атабыз да, жумуш жасап атабыз. Мен кичинемин, мен чоңмун деш жок бул жерде. Баардыгы сөз угат, баардыгы ошо бирибизге бирибиз түшүнүп иш кылабыз. Негизи ушул сектти ачкандан бери кандай жумуштарды бүтүрдүңөр? Негизи сектти ачканыбызга мына март айында ачтык. Андан бери өтө көп эле жумуш бүтүрдүк. Ушу айылдын аялдарынан муктаждыктарын көбүнчө көрпө төшөгүн жаңыладык, алып келип даярдап беришет. Кыздарыбыз тигип, пахта салып беришет. Үйлөрүнө шейшептерин тигип, дастаркондорун тигип беребиз атайын. Анан базарга барганга деле ушул жерден жол кире кетпесин деп өзүбүз атайын материал алып келип коебуз. Ошол материалдардан тандап, калаганы дастаркондун размерин айтат, калаганы төшөктү, каалоочулар шейшеп, ошентип
Ошолордун айткан заказын биз жасап берип атабыз да азыр. Анан ушул цехти сиздер долбоор менен аштыңыздар да негизи менен аларга аз да болсо сиздердин баягы максатыңыздардын ишке ашышына чоң өбөлгү болду ушул долбоор. Ошо долбоорду жазууда кандай кыйынчылыктар болгон жокпу? Кантип жазып калдыңар? Биз бул долбоорду жазуу үчүн деле окуу көнүгүмдөрүн өттүк, окудук. Анан ошол окууда бизге үйрөттү кандай жазыш керек, кандай кылыш керек. Ошондон кийин ошондо окуп, жазып, биз дагы ушу эл катары эле жаздык. Кудай жалгап биздики өтүп 150 000 грант алдык. Ошол 150 000 грантка ошол машинелерди, авирлок машине алдык, тигисекке керектүүлөрүн. Эми ошол буюмдарыбызды колдон келишинче жеткизип иштетип атабыз. Ушул долбоор менен ушундай тигүү цехин ачышкан. Ушул жергиликтүү кыз-келиндердин тобунун ушул тигүү цехиндеги иши ыргагы менен чогуу тааныш бололу. Мына тигүү цехтин алдында жейилип турган мындай төшөнчүлөрдөн улам эле бул жерде деле ушундай жергиликтүү тургундарга үй тиричилигине керектүү ушундай төшөнчүлөр даярдала тургандыгын байкоого болот. Ал эми ичинде эмнелер бар экендигин анда чогуу күбө бололу. Мына жерде биздин айымдарыбыз кызуу иштеп жатышыптыр. Саламатсыздарбы? Иш кандай, ыргагы кандай болуп атат? Сиз эмне жумуш кылып атасыз бул жерде? Мен көйнек тигип атам азыр. Бир заказ бар болчу, уш көйнөгүндү пичип, азыр тиккен аракет кылып турам. Кандай көйнөк бул? Бул хали азыркы мода болуп, этаж болуп тикилип аткан көйнөктөр мына. Муну өзүңүздөр бычып атасыздарбы? Ооба, мен өзүм пичем. Өзүм пичип, өзүм тигип атам. Өлчөмдөрү менен. Өлчөмдөр менен размерин алып калганмын. Азыр бул буйртма экен да? Ооба, буйртма. 50-нчи размер азыр мушу. 50-нчи размер мына тепасы, мына пастайга дары, мына жеңи дегендей. Ушу буйртма. Бул баасы келген кардардын буйртмасы. Каласы боюнча өзү канчага тигип бересиз? 250-ке тигип атам азыр. Арзанла тигип атабыз биз. Кеземесин өзү алып келип атат да? Кеземесин өзүн алып келип алат. Андан башка дагы кандай эмнелер тигесиз? Bundan başka mına sevetlerdi tiktik, sevet sağışlarını tiktik, onunday balışlardı tiktik, köyneklerdi, zakaz, bollarga detski şimlerdi tiktik. Ушуларды көрсөтүп берсеңиз. Oy, Лабархан эжеке, бизде негизи биздин эл айылдык кыз келиндерибиз себет көтөрүшөт эмеспи? Анан сиздер ушундай себет сала турган бир жакшынакай жасап, буюм жасапсыздар да, кантип жасадыңыздар ошону айтып бериңизчи. bunu özün materyalini alıp gelip bazardan, anan keyin bunu içine kıldık, dışına kıldık, bunu dış kılıp, anan dışına bunu da güldördü salıp, özümüz jasadık. Anan keyin bunun nanlarını sağanda, bu çoğayıt, çoğun sevet dağı bol öğret, kiçine sevet dağı salsa bol öğret bunun içine. Bunu salgandan keyin o yerden onu da tartıp koysam, onu buğulup kalat. Бул кимдин табылгасы болду бул себеттин сыртын жасош? Anca bunca aldığında gelerden körken boğacağım, anan keyin özüm ömle jasadık. Демек сиздин табылга экен, сиздин табылга. Канча килого чейин көтөрөт? Bu 15-20 kilogacha bemalol ko'taradi. Сатыкка чыгарып атасыздарбы? Ova satışa çıkardık. Канча болуп атат? 500 so'mdan berdik. 500 so'm. Арзан эмеспи? Elder hani ko'tarib ekan da qimmatroq qilsa ko'tarib. O'shuning uchun iloji boricha hozircha arzonroq qilib turamiz. Мунун эми арзан эмеспи деген себебим аябай кооздуктарды жасапсыздар да. Анан кеземенинде басы болот эмеспи? Ova buni endi hozircha o'zimizga yarasha o'sha pulini yarasha qilib chiqarib turamiz. Endi o'ta qimmat materialni olganimiz yo'q. O'rtacha materialdan olib qildik. Барабагы өзгөрткөндөн кийин, Keyin sekin hani qimmatroq materialni olsak, keyin qimmatlatishimiz ham mumkin. Ko'zduklarni o'zimiz oddiylar bunday materiallardan jasadik bundağı. кооздоп коюштар, баягы көрктүү болсун деп. Бул жакта илинип тургандар. Buna deski şinlerdi, jenski şinlerdi kichkina baldarga tigib koyduk. Buni ham bolish qilib chiqarib qo'ydik. Buni ham sirtlasak bolish bo'ladi. Atrofini bantik qo'yib turib, orqasına qo'yib bolish qilamiz buni ham. Kelin qizlar uchun sepga. Sepke. Sepga. Бул жакта болсо, мына бул жакта болсо даяр көйнөктөр. Ova tayyor ko'ynakdir. Bularni dağı bu ham zakaz, birovniki zakaz bo'yicha tikdik. Buni ham zakaz.
Bir kelin zakaz kılgan boyunca. Bunu jolug bilen çıkarıp koyduk. Şimi dağı var içinde. Şimi var. Жаш келиндер үчүн экен да. Gelinler için jolugu var. Emizikli kelin balası var. O yerde aldır. Zamıklıkları var. Onu oyam zakaz şarpımla çıkarıp koyduk. Демек даяр болгон көнүктөр экен э? Анан биздин азыркы кезде дал ушул бүгүнкү күндө баягы биздин кыз келиндерибиз мындай кабат тигилгендерди жактырышып атат да. Мына ошону Oşunda ulan biz daha oşunda kavat kılıp tiyilgen oşunda köyneklerini tiyip atarız da. Özleri şunda kalıp şunu zakas verişip atat barda hazır kızlar. Bunu özü sırandı bir orangan kız iken şarpımla çıkarıp belgeleri şarpımı çıkardık. İçinde şimdi dağı var. İçinde эми şimdi dağı мына var. тиккен көнөктөрүңүздөр даяр канчага сатып атасыздар эми? Канчага тигип берип атасыздар бул көнөктөрдү? Materyalini öz alıp gelip verse 250 som. Açıp geçse şimdiden kısak 300 somga barabız. Anan ki berikilerin 650 somdan. Кездеместерден болсо, Özümüzden olsa 650 somga satıp atarız. демек жергиликтүү айыл тургундар көтөрүп атышат да ошол бааны. Жакшы, кардарлар бар, жакшы. Arzan eken de kep turat hazırca. Arzan eken de atar. Анын үстүнө баягы сиздердики баягы жолдун боюнда экен, тигүү цех э. Көбүнчө ошо жолдун ары бери өткөндөр деле сиздерге бир баш багып кетет болуш керек. Ova kelip atat. Bir hafta ötken ketkenler birer şimin ap gelet, kıskarttırıp verdi. Köynegini ap getet, jengini kırkıp verdi, eteğini kırkıp verdi. Uşlarını da kılıp atarız hazırca. Сиз ошо тигүү цехтин башчысы болосуз э? Ушул долбоордон сиз эмнелерди алдыңыз өзүңүзгө? Dolbordan köp nersini öğrendim. Özüm aldın okugan bu okumaganman da özü. Anda şivenlik tuğrasında umman işçi bilimim yok diyor. Lekin özüm tecrübem vardı da işini kılarardım. Köynegem tiket boğacım, razmer alışını bilmetmişim. Dolbordan kelenden 3 günlük seminer boğanda razmer çıkarışlarını, bardağını öğretti. 3 günde özüm beymala öğrendim. Razmer çıkarışını dağı bildim. Aldın metrim yok, ölçöyle kılıp tiket boğacım aldın emle. Aldım. Көз божомол менен эле. Köz bocam bilen tiket bocam. Азыр эми эрежесин сактап калдыңыз. Ereceni saktap, razmer alıp, razmerini uşlar öğretkendey kılıp, 3 günlük seminerde okuganday kılıp durup, razmer alıp, başkasını kılıp, makala atağız. Мына 3 күндүк окуу деп атасыз. 3 күндө бардыгына жетише алдыңызбы же дагы ушундай окуулар керек бекен? Kerek bolsa ta kayta yaxşı eken ama okusa dağı öyle bolat eken. Демек Kerek eken. Okusa, yağı kese, öğretse, öğrenim degen hareketimiz var. Barda kalan kızlar diyem öğrenişi. анан мындай жаш кыздарга да үйрөтүп атасыздарбы? Ova, jaş kızlarga öğretiyorum. Özümde öğrenmem var bolsa, bir gün çıkpay kaldılar. Jaşlar hem kelip atat. Köpü jaşlar bizki yan bardaga. Bir gün işi bop kalıp çıkpay kaldı köpü. Hazır Долбоор менен канча машина алдыңыз? Bundan 4 ta maşinanı bitta petnikkeni satıp alganbız. Anan keyin özümüzün üydeyen bitta maşina var bolsa mına o. Bunu alıp çıktık. Mına maşinamızdan özümüzün üyde var bolsa. Aldın tiket boş çıktı üyde. Şularını alıp çıktık. Şumla 6 ta maşina, 7 ta maşina koyduk bir yerde. Köydürüp koyduk. Бул жакта тигичи эжекелерден дагы сүйлөшөлү э. Мына эжеке турат. Эмне кылып атасыз? Мен жакандос деп атам. Элдин талабы ушул болуп атат. Жакандосго баары эле бизге жакандос керек. Бул жерге ачылган жакшы болду. Алыска барбастан ушул жакын жерден эле алайлы деп эле элдин суру талабы жакшы болуп атат. Ошого байланыштуу ушундай төшөктөрдү тигип атабыз. Мына цехке келгенге чейин үйдө деле ушундай машина кармап тикчү элеңер же ушул жерге келип үйрөндүңөрбү? Жок, буга чейин деле машина кармайт элек, бирок мындай машина менен тикчү эмеспиз да. Биз жөн эле кол машина менен тикчүбүз. Анан бул деген жакшы нерсе экен. Айырмасы бар бекен? Айырмасы өтө чоң. Биз кол менен мынтип эме кылганыбызча, бул пут менен тепсек ишибиз да тез арыбайт экен. Иш тез, анан убакыт дагы э. Убакыттагы үнөмдүүлүү болот экен. Ишибиз дагы тез арып, жакшы мурдагыдан жакшы жетишкендиктерге жетишип калдык. Тапкан ушу жерде иштеп тапкан маянаңар кандай болуп атат? Маянабыз эми кылган ишибизге жараша болуп атат. Элдин талабы ушу төшөктөр болуп атат да көбүнчө. Анан көйнөктөр келип атат. Эми көбүнчө ушу бизге төшөк болуп атат да. Эми ошол канча аракет кылып кылсак, ошого жараша болуп атат акчабыз. Жакшы эле болуп Элдин калды. талабы кандай болсо, баягы кардалар эмнелерди буйртма берсе ошонун баарын канааттандырып атыпсыздар да, э? Негизи ушул
негизи долбоор менен иштеп атасыздар сиздер. Сизге эмне берди долбоор? Бизге ушул Австралия мамлекети бизди ушинтип эме кылып каржылаганына рахмат деп атабыз. Анан биз ушул өжүтү болуп түзүлгөндөн бери көп нерсени үйрөндүк да. Анан ушул өжүтү эр айымдын тобуна биз ыраазычылык айтабыз. Бекер отуруп, мынтип адамдар көчөдө эле ушак айтып эле отурчу элек да. Анан эми азыр мынтип иш менен камсызданып калдык. Өзүбүз сүйүнүп атабыз. Жакшы адамдардын эмеси дагы көз караштары жакшы болуп калды бизге деген. Жакшы, канткенде да жакшы болду. Баарыбыз Пайдасы жакшы эле болуп атат, пайдасы жакшы эле болуп атат. Жакшы эле. Бул бизге көп жардам берди. Мурда тепмей, анан кол машинаны тикчүбүз. Азыр тепмейбиз, току менен эле иштеп, ишибиз дагы тез болот экен. Кардарларды дагы тез кабыл алып, тез көйнөк заказдарын бүтүрүп жөнөтөт экенбиз. Ушундай окуулар болуп турса, дагынан окуп, bundan дагы үйрөнөт элек. Азыр жакшы эле тигип атабыз. Өзүңүзгө баягы мурда үйдө отурганда каражат жок, кээде ар кандай көйгөйлөр чыкчу да үйдө. Анан бул жерден каражат таап атасыз, туурабы өзүңүзгө? Ооба, бу жерден азыр каражат таап атабыз. Өзүбүзгө, кыздарыбызга көйнөктөр тигип атабыз. Үйдө бекер отурбастан үйдөгү аялдарга азыр жакшы жумуш болуп калды. Bundan дагы өнүп өсүп жакшы иштегенге аракет кылабыз. Лабархан эжеке, мынау жай негизинен баягы сиздердин тигүү цех мындай контейнер деп коет го, ошондой жайга жайгашыптыр да. Муну өзүңүздөр кандай сатып алдыңыздарбы? Бул жай өзү негизи муну жерин өзү муну битте балага карашлык, муну кошунага караштык. Мына контейнерни менин балам өзү сатып алган. Азырча бош убактында кышта көмүр сатып, язда шор сатып турат болчу. Анан кийин биз бу долбоор кеп калганда, анан биз проект яздык да бу 150 миң юткандан кийин биз кайерге жайлай баштайбыз деген ой болуп калганда, анан балам иштетип тура бергиле, силерге бердим ушуну. Мен магазинди токтотуп турам деп бизге берди анан кийин контейнерди. Ижара акы албайт, Азырча ижара алган жок, башка кылган жок. Бирок контейнер болсо дагы кенен экен, бир топ эле. Мына экинчи бөлмөңүздөргө бүт жайгаштырып алыпсыздар бул жакта. Экинчи бөлмөгө мындай кылып пахталарыбызды жайгаштырдык. У жерде тигебиз, бу жерде баары запас турат, пахталарыбыз бар. Пахтаны заказ кылган адамдардын өзүлөрү алып келип берди. Анан муну төшөктөр ham ушуларники, ушу адамга караштуу. Бул даярларын жийип коюпсуздар. Могу бүтүргөлөр мындай жай жийип койдук, эшикке дагы жийип койдук бүткөндөрүн. Муну дагы пахта, мунулар мушу сала турган пахта, мунуларга пахта салышыбыз керек. Мунулар таярлары. Мына сиздердин ошо даяр төшөктөр баягы үйгө сала турган. Баасы кандай болуп атат? Баасыны 120дан кабып берип атабыз. Эгерде кездемени, пахтанын баардыгын өздөрү алып келсе, сиздерден чыга турган болсо баасы канчага барып калат? Бизде чыга турганбыз, азырчы чыгарганыбыз жок ама биз. 1000ден ашып калыш керек. Эгер өзүбүздөн чыга турган болсо 1000ден ашып 100, 1100, 1200ге түшүп калыш керек. Ушунда. Биз азыр материалны алып келгенибиз жок. Ошо алып келген материалны тигип туруп, анан кийин пахта салып, кабып берип атабыз азыр. Азырынча сиздер кызмат акы гана алып атыпсыздар. Ошол иштеп аткан кыздардын орточо маянасы кандай болуп атат? Ошондо 800ге, почти 1000ге барып калып атат азыр. Бир күндө, Бир күндө ашып кеткени 800 алат бирарда. Раса көп иштегени 1000 алат. Бул жакшы экен, албетте өздөрүнүн баягы ички өздөрүнүн үй бүлөлүк муктаждыктарына дагы пайда болуп атат да. Бемалар пайда болуп атат. Анан чыгып калганлардан өзлөрү төшөк кылып атат. Көйнөклөрү өзлөрү алып атат, мыш жерде тигип калганлардан. Ошондой өзлөрүгө хиле неме болуп атат. Жакшы. Башка ушул жерде иштеп жаткандардан сырткары да айылдан кыз келиндер үйрөнөт элек деп келсе, сиздер үйрөтүп атасыздарбы? Азырча үйрөнөбүз деп келген жок. Эгер үйлөнөбүз деп келсе, үйрөтөбүз. Жаштар келсе үйрөтөбүз. Иштерде үйрөтөбүз.
Мына ошондой долбоор аркылуу өз жашоолорун жакшыртууну максат кылган бул Базар Коргон шаарындагы Периште өз жардам тобунун мүчөлөрү экен. Булар негизинен күнөзкана иштетиш үчүн атайын долбоор жазышкан жана ошол долбоор аркылуу мынандай күнөзкананы курушуп, ошол ишти баштагандан бери булар бир канча өздөрүнө киреше тапкандыгын айтышат. Анда эмесе ушул күнөзкананын ичине да кирип, алардын турмушу, иш жагдайы менен таанышып көрөлү. Мына ошол жарым сотук жер аянтын ээлеген жерге күнөзкана ачышкан. Негизи бул топто айтымдарга караганда 10 кыз келин бар экен. Буга чейин азыркы кезде мындай помидордун бир өзгөчө түрүн өстүрүшүптүр. Бул бир канча убакытка чейин өсүп, мөмө берип алды. Бир 8 килого чейин түшүм берет деген божомол бар экен. Мынакей кыздар иштеп жатышат. Иш илгери ушу топтун жетекчиси Магрип айым бул жерде жүрөт. Иш илгери болсун. Мына күнөзкананы иштетип атыпсыңар, иштеткенден бери кандай багытта иш жумуштарды жасадыңар? Анан анча мынча кирешелер болуп жатабы? Периште өз жардам тобунун мүчөлөрү болобуз. Биздин мүчөдө 11 адам иштейт. Анан биз ошо грантка эме жаздык, проект жазып, проектибиз өттү. Ошо 0,5 сотик жерге биз теплицаны уюштурдук, ошо гранттан алган акчага. Теплицаны курдук. Анан ошол январь айынын этегинен анан эмелер гүл уруктарды эктик, помидор көчөттөрдү эктик, помидор, болгарский, баклажан. Анан зелендердин түрүн эктик. Анан ошол башталганда эле ушул көчүрүп, өзүнүн агротехника боюнча бизди атайын адис келип 3 күн окуткан. Биз бар жоктон эмебиз, маалыматыбыз бар. Анан агротехника боюнча агроном бизди 3-4 күндүк окуудан өткөргөндөн кийин биз теплицаны кура баштадык. Куруп бүтүп, анан баштадык уруктарды сээп өз убагында. Анан уруктар, көчөттөрдү алып, аркылуу органикалык жашылчаларды өстүрдүк. Көчөт өстүрдүк деп эдиңерби? Ошол көчөттөрдү саттыңар да туурабы? Ооба. Көчөт жакшы болду. Биз биринчи жылы ошо жаңы дыйкан болуп, ушу агротехниканы жакшы сактадыкпы, жер ушундай түшүм жакшы болду, кандайдыр кыздарым жакшы мээнет кылышты. Ошо помидор көчөт, болгарский көчөттөрдү, баклажан. Мына негизи силердин топ жалаң багы бала бакчада иштеген тарбиячылар да. Мындай дыйканчылыкты негизинен колго биринчи жолу алып атасыздар да. Ошо өздөштүрүү кыйын болду. Мына окуудан сырткары практика жагынан келгенде деле бир топ айырма болот да. Ооба. Биз ошо Периште балдар бакчасында иштейт элек, анан Периште өз жардам тобу уюшкандан кийин барыбыз дыйкан эмес элек. Биринчи аябай кыйынчылыктар болду. Кантип өстүрүштү да билбейт. Бизге окутулган 3 күндүк окуу бизге жардам берди. Бирок баары бир биринчи иштин башталышы аябай кыйын экен. Көпчүлүк эле ушул күнөзкананы колго алып жатышат да. Анан сиздер дагы ушул ишти баштап, мына өзүңүз айттыңыз, тажрыйба арттырып атабыз, үйрөнүп атабыз деп. Ошондо дагы бир кеңейтүү жагынан өзүңөр алдыңарга максат койдуңарбы? Койдук максат. Биз ошо гүлдү дагы өстүрсөкпү, гүлдүн азыраак бир 6 түрүн өстүрүп көрдүк, петуния деген. Ошо Москва шаарынан интернет дүкөнүнөн заказ кылып алып эктик. Гүл андан жакшы экен. Гүлдү көргөн сайын көңүлүң көтөрүлүп, ушундай позитив экен да. Биз гүл өстүрөм деген дагы пландарым бар. Быйыл азыраак өстүрдүк, ошо 1,5 миң түп. Аябай эле жакшы болот экен. Ошону жакшы эле киреше болду? Эң жакшы десе болот. Гүлдөн көп жакшы киреше тапса болот экен. Аны просто кантип өстүрө турган эмелерин үйрөнүш керек экен. Биз биринчи жыл эле үйрөнбөй туруп эле кызыгып баштап жакшы эме алдык. Киреше алдык. Үйрөнгөндөн кийин мен ойлойм, мындан да жакшы эмеге, ийгиликке жетебиз го деп. Эгер
Теплицаны кеңейсе мен ушу гүлдү көбөйтөт элем. Демек гүл өстүрө турган өзүнчө бир күнөскана, анан мындай жер жемиштерди өстүрө турган, жашылчаларды өстүрө турган өзүнчө. Деп пландаштырып жатабыз. Гүлжамал айым, негизи балдар менен иштейсиңер да, тарбиячы катары. Анан бул жерге келип, күнөсканага келип, дыйкан болуп атыпсыңар да. Негизи дыйканчылык кандай экен тарбиячы болгонго караганда? Эми ар нерсенин өзүнүн немеси бар экен, жолу, эрежеси дегендей. Эми тарбиячынын жолу башка экен, дыйканчылыктын жолу өтө сал татаалыраак экен. Биз али буга чейин мындай дыйканчылыкка кызыккан эмеспиз. Бирок акырындап жолун таап кылса болот экен. Кудай буюрса, ошо төмөндө айтып өткөн петунияны эктик, элдер аябай кызыгуу менен алышты. Эми буюрса мына помидорубузда дыйканчылыгыбыз мээнеттен кайтса, буюрса баары жакшы болот экен деп үмүттөйбүз. Ошентип жумуштан кийин убакыт таап келип, бул күрөсканада убакыт бөлүп атабыз. Негизи долбоор менен иштесе деле болгудай экен. Ошо айтып атпаймынбы, жанагы жолун тапсаң, эми башында аябай кичине кыйынчылык болот экен, түшүнүш деле кыйын экен. Анан долбоор менен иштесек жакшы ийгиликтерге жетебиз деген үмүттө ишти алдыга жүргүзүп атабыз. Мына ошентип биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө өздөрүнүн жашоосун жакшыртууга, ошону менен бирге башкаларга да жардам көрсөтүүгө аракеттенген элеттик айымдардын бир үзүм эмгектери менен тааныштырдык. Деги эле акыркы кездерде мына ошондой долбоор аркылуу, сырттан инвестиция тартуу аркылуу мындай жашоолорун жакшыртууга аракет кылгандар элет чергесинде ондоп саналышат. Мына ошондой адамдар биздин арабызда көп болсун деген ниет менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз.